Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн социалдык абалын оңдоо максатында киреше алып келүүчү чакан иш баштоосуна колдоо көрсөтүү менен инновациялык пилоттук долбоордун негизинде Жумгал районунун Чайек айылындагы 50 үй-бүлөгө 100 000 сомдук кайтарымсыз жардамдар көрсөтүлдү. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен биргеликте түзүлгөн аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө социалдык контракттын негизинде жардам пилоттук долбоору демилгеленген. Анын алкагында биринчиден болуп Жумгал районунун тургундарына көмөк көрсөтүлдү. Бул адамдар жашоо турмушун жакшыртуу үчүн киреше алып келүүчү ар кандай бизнес пландарды жазышкан. Мал кылабыз. Даш алтысын. Var koy, buna boğaz aslında turaptığını anam kalganı olsa monda hos var da ulgatısından polовина olup kaldı kalganı anam sularda senip sularda yemek tutup bana Çön 30 000 aldım, anam 70 000 muzolvoy aldım. Başında turgunda kança oldu? Азыр бул эме той элек болот тургандай. Иш-чаранын жүрүшүндө министр Кудайберген Базарбаев аталган долбоорго катышкан жарандардын иштери менен таанышып чыкты. Анын айтымында ишкерликти баштоодо өздөрүнүн жашоо шартын жакшыртуу менен элге да үлгү болушу керек. Бүгүнкү күнүнө бул проект негизинде биз терең иштенебиз. Биз жанакы жакшы жашаган үйлөрдү болсо келечектен чыгарып, буларды жаңы жолго коюп, биз буларга кандай бир ишмер болгонго шарттарды түзүп беребиз. Биз бул долбоорду мындай так даярдаган болчубуз. Анткени мынакей ишмерликке ыгы бар кишилерди биз атайын тандап алганбыз. Анткени булар биринчи кадам кылышат. Булар үлгүлүү ишмерлер болуш керек. Ушеки долбоор ишке ашып калса, анда биз ушу долбоордун негизинде бүт республика боюнча жайылтабыз. Андан кийин бүгүнкү күндө өзүңөр көргөндөй 50 үй-бүлөгө 5 миллион сом бүгүн берилди. Булар бул акчаны эмне алат? Биз буга чейин ошо үйлөр менен бирге иштешкенбиз. Буларга биз жардам бергенбиз. Буларга биз бизнес планды түзүп бергенбиз. Мисалы, ким кайсы тармакка ыгы бар болсо, ошол жагынан биз колдоп бергенбиз. Бул долбоордо Кыргызстан боюнча Нарын облусунан Жумгал районун, Баткен облусунан Кадамжай районунун 100 жакыр жашаган үй-бүлөлөр тандалып алынган. The project is a social contracts pilot project. It's covering a total of Бул социалдык контракт долбоору Кадамжай менен Жумгал районунда азыр пилоттук долбоор болуп өтүп жатат. 50 киши Кадамжайда, 50 киши Жумгалда бизден колдоо алат. Аларда колдоо дегенде алар окуудан өтүлөт. Башкача бизнесине туш болгон көйгөйлөрдү чечүүгө колдоо алат. Ошол эле учурда 100 000 сом грант алат. Жана биз социалдык кызматкерлер менен бирге аларда ай сайын монитор жүргүзүп турабыз, иштери жакшы жүрүп атабы, кандай болуп атат, кандай кыйынчылыктар болуп атат, ошонун баарын карап, жардам бергенге аракет кылабыз. Негизги максат ушул грант алган кишилер мындан ары жакырчылыктан чыгып кетүүсүн, жөлөк пул албай калуу жолдоруна мындай өздөрү активдүү кадам таштаганы болуп жатат. Жумгал районундагы 13 айлык мөтөн 200дөн ашык долбоор кабыл алынып, анын ичинен 50-сүнө сертификаттар тапшырылды. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен жана Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын колдоосу менен ишке ашып жатат. Социалдык келишимдин негизинде аз камсыз үй-бүлөлөргө бир жолку социалдык жардам көрсөтүлөт. Бул пилоттук долбоор Нарын облусунун Жумгал районунда гана жүзөгө ашырылып жатат. Буюрса, бул дагы башка райондорго дагы ушундай долбоорлордун алкагында иш апарабыз деген үмүт бар. Сүйүнбек кызы Альбина.
Мен Таш-Төбе айылынын тургуну Турумбекова Рахат Термечковна. 6 балам бар. Аз камыз сүй бүлөлөрдүн катарында пособие алабыз. Анан ушул бүткүл дүйнөлүк азык түлүк проектисе ушул эки долбоордон бизге проектти жазсаңар ушундай льгота боюнча кайтарымсыз акча берилет экен, жакырчылыктан чыкканга деп келди. Соц кызматкерлер бизге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Анан ошолордун колдоосу менен проектти жаздык. Ушу майда жандык алып, кайра ошону байлап сатып, ошо жакырчылыктан чыкканга аракет кылып атабыз. Кудай буйруса, ошол алган акчабызга ошо башка жакка жумшабастан ошол экилерди алып, өзүбүздүн жашообузду оңдогонго, балдарыбыздын келечегин оңдогонго аракет кылабыз. Мен Жумгал районунун Чаек айылынын тургуну болом. Атым Асылбекова Самара Шамиловна. Мен бул долбоорго катышканыма аябай сыймыктанам. Мен мындай нерсе келет деп ойлогон эмесмин. Бул да болсо Алланын буйругу. Мен негизи өзүм көптөн бери кыялданып жүргөм. Жеке ишкер болсом, өзүм жаңы машина алсам, өз алдынча иштесем деп жүргөм. Ошол кыялыма жеттим. Кудайга шүгүрчүлүк кылам. Бул долбоорго катышып калып, ар бир нерсеге негизи коркпош керек, бардык нерсеге аракет кылыш керек да. Аракет кылсаң бардык нерсе болот да. Не бар, не жок деп мен аракет кылгам ушу долбооргочу. Анан тилегим аткарылды десем болот. Мен ушул машиналарды алам деп жүргөм, алдым. Бул болсо прямая строчка. Бул мен көп нерсени тиксем болот. Бул печенитка. Бул 5 чиптүү машина деп коет. Оверлогу да бар, түз тигиши да бар мында. Кудай буйруса, мен жеке ишкер болом деп максат кылгам, ошол максатымды ишке ашырам. Аракет кылам. Учурда мен 4 балам бар. Балдарым жаш, студент. Сыймыктанам, жетпеген максаттарыма жетип атам. Ошо жеке ишкер болом деп жазгам. Анан ошо жеке ишкерликке керектүү нерселерди алып келдим. Булардан жер төшөк чыгарам, тийнен эме чыгарам, пододеяльниктер чыгарам. Кыска сеп жазайм деген. Буйруса ошолорду акырындык менен аракет кылам. Социалдык долбоор ийгиликтүү ишке ашса, республика боюнча аз камсыз болгон элет тургундарын ишкерликке тартуу жана кошумча жумуш орундарын ачууга жагымдуу шарттар түзүлөт деген ишеним бар.